Бардыгыбыз биргеликте сыйынабыз. Биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата көптөгөн адамдардын ичинен бизди жакшы кабар сөз аркылуу өзүңүзгө чакырып алып, Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын түбөлүккө кечирип, түбөлүктүү өлүм орунан бизди куткарып алып, таң калыштуу кереметтүү өз сүйүүңүз менен куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ыйса Теңир биздин күнөөлөрүбүз үчүн төккөн ыйык каны аркылуу анын сүйүүсүнө ээ болгондуктан эми биз кантип актап жашай алабыз? Ар дайым бизди өз сөзүңүз менен ойготуп, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин жакшы кабар сөзүңүз үчүн жашай тургандай кылып жардам бериңиз. Азыркы учурда өтүп жаткан жайкы конференцияда бардык адамдарга өз жардамыңыз менен чогуу болуп, сиздин кереметтүү күчтөрүңүздү көрө тургандай бололу. Андан сырткары дүйнө жүзү боюнча жакшы кабар сөзү таркатылып жатат. Конференциядагы сөз өтүп жаткан биздин пастор Ли Иванга дагы күч кубат берип, көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушуна өзүңүз жардам бериңиз. Андан сырткары пасторлор менен болгон сүйлөшүүлөр, баарлашууларда дагы Кудай өзүңүз чогуу болуңуз. Биринчи конференциянын биринчи съездине тапшырып катышып жаткан адамдардын баардыгы куткарылууга ээ болуп, жүрөктөрүндө пайда болгон ар кандай суроолор жана ошондой эле шектенүү иштери боло турган болсо, баардыгынан арыла турганга жардам бериңиз. Бул саатта дагы ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, ар бирибиздин жүрөктөрүңүздү өзүңүз ачып, бул сөз менен чогуу болуңузду сурануу менен биздин Теңир Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Накыл сөздөр 24 бөлүмдү чогуу ачабыз. Накыл сөздөр 24 бөлүм. Биринчи аяттан 22 аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Накыл сөздөр 24 бөлүм 1ден 22-ге чейин. Жаман адамдарга көз артпа, алар менен чогуу болууну каалаба. Анткени алардын жүрөгү зордук, зомбулук жөнүндө ойлойт, тили жамандык жөнүндө сүйлөйт. Үй акылмандык менен курулат, акыл менен бекемделет. Үй ичи ар кандай кымбат баалуу сонун мүлккө билгичтик менен толтурулат. Акылдуу адам күчтүү, даанышман адам өзүнүн күч кубатын чыңдайт. Ошондуктан согушту ойлонуп жүргүз, көп кеңеш ийгиликке жеткирет. Акылмандык акылсыз адам үчүн өтө бийик, дарбаза алдында ал ооз ачпайт. Жамандык кылууну ойлогон адамды кара ниет дешет. Акылсыз адамдын ою күнөө, шылдыңчыл адам адамдар үчүн жийиркеничтүү. Эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Өлүмгө кыйылгандарды куткар, өлүмгө өкүн кылынгандарды куткаруудан кантип баш тартасың? Сен мына биз муну билген эмес элек дегени турасыңбы? Эмне, жүрөктөрдү сыноочу билбейт бекен? Сенин жүрөгүңдү байкап туруучу муну билет. Ал адамга кылган ишине жараша тиешесин берет. Уулум, бал же, анткени ал жагымдуу, даамы таңдайыңан кетпеген балды да же. Акылмандыкты таанып билүү да сенин жаныңа да дал ошондой жагымдуу. Эгерде аны тапкан болсоң, анда келечегиң бар, үмүтүң ишке ашат. Мыйзамсыз адил адамдын үйүнө жамандык ойлобо, анын жаткан жайын талап тонобо. Анткени адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат. Ал эми мыйзамсыздар жыгылып өлүмгө дуушар болушат. Душманын кулаганда сүйүнбө, ал мүдүрүлгөндө жүрөгүң кубанбасын. Анткени муну Теңир көрөт, бул ага жакпайт. Ал өзүнүн ага болгон каарын токтотуп коет. Жамандык кылгандарга ачууланба, мыйзамсыздарга көз артпа. Анткени жамандык кылгандардын келечеги жок, мыйзамсыздардын чырагы өчөт. Уулум, Теңирден жана падышадан корк, козголоңчулар менен байланышпа. Анткени Теңир менен падышадан өлүм күтүлбөгөн жерден келет. Экөөнөн келе турган кыйроону ким алдын ала айта алат? Ушуга чейин окуйбуз. Мурунку 5-күндөн баштап конференциянын 1-съезди башталды. Бүгүн телефон чалсам, регистрациядан өткөн адамдардын жалпы саны 9726 адам. Бирок азыр нөшүрүлгөн жамгыр жаап жаткандыктан барып кеткенде адамдарга өтө кыйынчылыктар жаралып жатат. 1-съезд ар кандай тоскоолдуктор менен башталды. Азыркы учурда жакшы кабар сөзү жарыяланып жаткан учур болгондуктан жүрөгүңүздөрдө ичиңиздерден ошол конференция үчүн дагы сыйынып берсеңиздер жакшы болот. Мен сиздер менен накыл сөздөр 24 бөлүм 1-аяттан 22 аятка чейин чогуу окудук дагы. Чыныгы куткарылган адамдардын жолу деген сөз тема жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Кененирээк шашпай окусак, чыныгы машаякчылар эмнеден эмнеден башынан өткөрүшөт, ошонун баардыгы кыскача мазмундагы бул жерде айтылат. 24 бөлүм 1-аятта адил адамдар жөнүндө айтат. Жаман адамга көз артпа деп. 13-аятта уулум, 21-аятта дагы уулум, уулум деп уулуна кайрылган сөздөр. Уулум деп да айтат. Анан 16-аятты карасак, адил адам деп да айтылат.
Кудайдын уулдары ким, адил адамдар ким? Ошол эле учурда мыйзамсыздар жөнүндө жазылат. Накыл сөздөр 24-бөлүм аркылуу бизге эмне деген эскертүү берилет? Чыныгы машаякчы болгон адам кандайча жашоо менен жашашы керек деген нерселер айтылат. 24-бөлүмдө биз кененирээк окуп изилдей турган болсок, чыныгы ыйыктардын жолу кандайча болушу керек? Ыйык болгон күндө дагы бизде кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Биринчи аятта жаман адамдарга көз артпа. Куткарылбаган мыйзамсыз адам, бирок ошол адамдар куткарылган адамдарга салыштырмалуу өтө чоң ийгиликтерге жетишип жашашы мүмкүн. Ал эми тескерисинче Кудайдын уулдары чоң кыйынчылыктарга туш келиши мүмкүн. 10-аятта эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Мыйзамсыз адамдар өтө чоң ийгилик менен жашап жатышат. Ал эми адил адамдар, Кудайдын уулдары башына мүшкүл түшүшү мүмкүн, күчү алсыз болушу мүмкүн. Адил адамдар кыйынчылыкта чоң мүшкүл башына түшө тургандыгы жөнүндө айтылат. Жашообузда жашап жаткан учурда ар кандай азаптар же болбосо душмандар дагы пайда болушу мүмкүн. 17-аятта душманың кулаганда сүйүнбө. Биздин ыйыктардын жашоосунда дагы душмандар пайда болушу мүмкүн. Башында жакшы жашоо менен, руханий жашоо менен жашап келе жаткандай сезилет, бирок алар дагы Кудайдан баш тартып кетиши мүмкүн. 21-аятта уулум, Теңирден жана падышадан корк, козголоңчулар менен байланышпа. Башында руханий жашоо менен жашап келе жаткандай сезилет, бирок ошол эле адамдар Кудайдан алыстап, Кудайга каршы чыккан адамдар дагы пайда боло тургандыгы жөнүндө айтылат. Же болбосо мен бир адамга жакшы кабарды айтышым керек, бирок ал адам мени кандайча кабыл алат деген ойлор пайда болушу мүмкүн. 21-аятта 11-аятта кечиресиздер. Өлүмгө кыйылгандарды куткар, өлүмгө өкүм кылынгандарды куткаруудан кантип баш тартасың? Мына биз буну билген эмеспиз деп айтасың. Ал эми жүрөктөрдү сыноочу билбейт бекен? Сенин жүрөгүңдү байкап туруучу муну билет. Ал адамга кылган ишине жараша тиешесин берет. Жашообузда бул адамга менин жардамым сөзсүз түрдө керек. Мен ага сөзсүз түрдө ушул жакшы кабар сөздү жеткиришим керек. Анан кантип ошону көрүп туруп биз алардан баш тартабыз. Анткени ал жоопкерчилик бизде жатат. 24-бөлүмдү окусак, ыйыктардын жашоосу улантылып жатып, кандай иштер менен биз башыбыздан өткөрүшүбүз мүмкүн? Биз аткарбай турган нерселерди, кылбай турган нерселерибиз жөнүндө айтылат. 1-аятта жаман адамдарга көз артпа. Алар менен чогуу болууну каалаба. 10-аятта эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Анан 17-аятта душманың кулаганда сүйүнбө, ал мүдүрүлгөндө жүрөгүң кубанбасын. Мени ушунчалык кыйнаган адам бар. Күндөрдүн биринде ал мүдүрүлөт, кулаганда ага сүйүнбө, кубанба. 21-аятта уулум, Теңирден жана падышадан корк, козголоңчулар менен байланышпа. Аткарбай турган нерселер жөнүндө 4 ирет айтылат. Андан кийин активдүү түрдө биз эмнелерди аткарышыбыз керекпиз? 3-аятта үй акылмандык менен курулат, акыл менен бекемделет. Үй ичи ар кандай кымбат баалуу сонун мүлккө билгичтик менен толтурулат. Үй акылмандык менен курулат. Кудайдын уулу болгон адам жакшы куруучу болушу керек. Үйдү дагы жакшы тургузушу керек. Кудай берген акылмандыкка ээ болуу менен жакшы үйдү курушу керек. Үйдү куруш үчүн биринчиден жакшы пайдыбал болушу керек. Анын үстүнө
кымбат баалуу таштар менен тургузса кандай сонун болот? Жакшы тургузушу керек. Бирок жакшы куруш үчүн эң эле жакшы жол эмне? Өлүмгө кыйылгандарды куткар, өлүмгө өкүн кылынгандарды куткаруудан кантип сен баш тартасың? Жакшы кабарды айтуу менен өзүбүздүн үйүбүздү туура кура алабыз. Ошол жөнүндө кененирээк токтолуп кетели. Бул 24-бөлүмдө айтылган куткарылган адамдар аткарбай турган нерселер бар. Биринчи аят: жаман адамдарга көз артпа. Алар менен чогуу болууну каалабак. Биринчиден, жаман адамдарга көз артпа. Эмне үчүн мындай сөздөр жазылган? Биздин азыркы доордо өтө эле бизди адаштырган жашоо. Биз ушунчалык толгон маалыматтар курчап турган доордо жашап жатабыз. Анан биз кайсыл жакка токтолуп, эмненин негизинде жашашыбыз керек, өзүбүз адашып турабыз. Билесиздерби, жалган окутуулар, жалган маалыматтар дагы өтө көп. Забур 18-бөлүмдө айтылат: күн күнгө сүйлөп, түн түнгө билим берет. Бул эмне деген сөздөр? Күн күнгө сүйлөйт. Эмне деген сөздү сүйлөйт? Күн күнгө сүйлөп, түн түнгө билим берет. 18-забурда айтылат: күн келет, андан кийин эртеси дагы бир күн келет. Күн кийинки күнгө бардык окшош нерсени өткөрүп берет. Түн кийинки келе турган түнгө бардыгын окшош кылып өткөрүп берет. Жаратылышта ар кандай өзгөрүүлөр болот. Мисалы үчүн, Нухтун топон суусу болгондон кийин күн сайын түн болуп келген. Дүйнө жүзүндөгү адамдардын бардыгы Нухтун үй бүлөсү күндүзгү убакытта күндү көргөн сыяктуудай эле. Көптөгөн жылдар өткөндөн кийин деле биз ошол эле күндү көзүбүз менен көрө алабыз. Түн түнгө билим берет деген сөз эмне? Түн кийинки түнгө бардык нерсени өткөрүп берет. Ошондой сыяктуу эле Нух көргөн айды биз азыр деле көрөбүз. Күн көтөрүлүп турган учурда, жарык чачыраган кезде бардык өсүмдүктөрдү, бардык нерселерди бирдей көрө алабыз. Илгирки адамдар кандай көргөн болсо, биз деле ошол айды, ошол эле күндү көрөбүз. Кудай жараткан нерсенин бардыгы өзгөрүүсүз өз орду менен өткөрүлүп, бүгүнкү күнгө чейин келип жетти. Мурунку мышыктар мияу десе, азыркы мышыктар башкача миялашабы? Жок. Бир гана адам Кудайдын астында күнөө кетиргендиги үчүн анын жашоосу өзгөрүлдү. Мисалы үчүн, бузук телефон деп ойнойбуз го, эң астындагы адамга бир сөз айтасың, анан эң акыркы сөздү башкача сөз, такыр эле башка сөз чыгат. Топон суу убактысынан кийин Нух өзүнүн үй бүлөсүнө, көптөгөн урпактарына ошол жөндөгү нерселерди айтып берген эле. Бирок доор алмашкан сайын ал айтылган сөздөр өзгөрүлүп баштаган. Адамдарга билим деген, илим деген өзгөрүлүп келе жаткандыктан өзгөрүүлөрдү байкасак болот. Адам аты аркылуу төрөлгөн адамдарданбыз, бирок өтө эле көп бурмаланган нерселер көп болгондуктан бурмаланган, бузулган бир доордо жашап жатабыз деп айтсак болот. Ошондуктан бир маалыматты туура башка адамдарга жеткирүү өтө эле кыйын. Күн күнгө сүйлөп, түн түнгө билим берет деп айтылат. Жаратылышта эч кандай өзгөрүлбөйт, бардык болгон нерсе. Ал эми Кудайдын сөзү
жакшы кабар сөзүн ар бир адамга жеткиришибиз керек деген. Мурунку учурда Лютер кабыл алган жакшы кабар, Иоанн Весли кабыл алган жакшы кабар, азыркы биз кабыл алып жаткан жакшы кабар экөө бир эле. 18-забурда айтат: Теңирдин сөздөрү туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Кудайдын мыйзамы адамды жеткилен кылат. Кудайдын сөзүнө биз бекемделишибиз керекпиз. Ошондо гана биздин жашообуз олку-солку болбойт дагы, адашпайбыз. Ошондуктан биздин бардык оюбуз, тилегибиз Кудайдын сөзүнө дал келиши керек. Жаратылышта күн күнгө сүйлөп, түн түнгө билим берген сыяктуудай эле, бул дүйнөдөгү болгон нерсенин бардыгы өзгөрүлгөн күндө дагы бир эле өзгөрүлбөгөн нерсе бар, ал Кудайдын сөзү. Кудайдын ар бир айткан мыйзамы өзгөрүлбөс болуп бизге жеткен. Башка бир нерсеге биз толугу менен өзүбүздү тапшыра турган болсок, анда кыйынчылыктар жаралат. Накыл сөздөр 24-бөлүм 1-аятта: жаман адамдарга көз артпа, алар менен чогуу болууну каалаба. Бул эмне деген сөздөр? Мыйзамсыз адам жакшы ийгиликке жетишип жатканда, бай болуп жатканда сен көз артпа. Биз өз акылыбыз менен карап көргөндө, биздин логика боюнча караганда, мыйзамсыз адам ал ийгиликсиз жашашы керек деп ойлойбуз. Тескерисинче, чыныгы ыйыктардын жашоосу ошол бардык ийгиликтер менен коштолгон жашоо болушу керек деп ойлойбуз. Кудай айтат: алар менен чогуу болууну каалаба. Анжанда турсам, балким мага бир нерсеси өтүп кететтир деп ойлойбуз, бирок Кудай айтат: алар менен чогуу болууну да каалабат. 24-бөлүм 19-аятта: жамандык кылгандарга ачууланба, мыйзамсыздарга көз артпа. Анткени жамандык кылгандардын келечеги жок, мыйзамсыздардын чырагы өчөт. Мыйзамсыздар ушунчалык жакшы жашап жаткандыктан аларга көз артышыбыз мүмкүн. Аларга көз артпа, анткени алардын келечеги жок. Мыйзамсыздардын чырагы өчөт. Ошондуктан жаман адамдарга көз артпа. Эмне үчүн анда жаман адамдар, мыйзамсыздар ушунчалык жакшы жашоо менен жашашат, ийгиликтерге жетишет, ал эми адил адамдар 10-аятта жазылгандай: сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезесиң. Эмне үчүн мындай иштер биздин жашообузда болуп өтөт? Забур 72-забурда жооптор жазылат. Эң негизги 2 себеп үчүн ушундай иштер болуп өтөт. Чоң ачалы Забур 72-бөлүм 1-аят: Кудай Израилга, жүрөгү тазаларга кандай ырайымдуу. Кудай ырайымдуу, Кудай таза, асыл, ыйык. Кудай өзү ыйык болгондуктан жүрөгү тазаларга кандай ырайымдуу. Жүрөгү тазаларды Кудай сөз түрдө баталайт. Бул Кудайдын тартибине байланыштуу. Эч качан биз 1-аят аркылуу олку-солку болбошубуз керекпиз. Жаман адам канчалык жакшы ишке жетишкен күндө дагы Кудай жүрөгү тазаларга ырайымдуу. Жүрөгү таза адамдарга сөз түрдө жакшы иштерди аткарат. Демек, аларга өз батасын аябастан берет. Бирок биздин реалдуу жашоодо кандайча болуп өтөт? Чогуу эле 2-аят:
Менин бутум тайгаланып кете жаздады, таманым тайып кете жаздады. Анткени кудайсыздардын жыргал турмушун көрүп, акылсыздарга суктандым. Мыйзамсыздардын жашоосун көрүп, жакшылап карап көргүлө. Карап көрсөң, мыйзамсыздар, кудайсыздар ушунчалык ийгиликте жашап жатышат. 4-аятта, анткени алар өмүрүнүн аягына чейин азап тартышпайт. Анан мыйзамсыз кандайча өлгөн деп барып карап көрөт дагы, шунчалык кыйналып жатып өлөт. Күч кубаттуу. Алар башка адамдардай мээнет кылышпайт, башка адамдардай кыйынчылык көрүшпөйт. Ошондуктан алар текебердикти шуурудай тагынып, зулумдукту кийимдей кийип алышкан. Текебердикти шуурудай тагып алышат, шууруну моюнга илишет да. Бул текебер адам турбайбы деп бетинде эле жазылып турган болот. Зулумдукту кийимдей кийип алышкан. Семирип көздөрүн май басып калган. Илгерки убакта семиз адамдарды табуу өтө кыйын эле. Шунчалык көп тамак жегендиктен, семиргендигинен көзүн май басып көрүнбөй калды. Шунчалык чоң адам, көлөмдүү адам болуп калды. Алар бардыгын кордошот. 8-аят, алар бардыгын кордошот, жалган ушак таратышат, менсинип сүйлөшөт. 9-аят, алардын ооздору асманга каршы сүйлөйт, тилдери жер үстүндө басып жүрөт. Алардын ооздору асманга каршы сүйлөйт, тилдери жер үстүндө басып жүрөт. Каалашынча Кудай жөнүндө айтышат. Өздөрү каалагандай жүрөгүнө келгендин бардыгын оттоп сүйлөшөт, айыптайт. 12-аятта, ушул кудайсыздар бул дүйнөдө жыргап, байлыктарын көбөйтүп жатышат. Дүйнөдө кантип эле ушундай иштер болуп өтсүн? Кудай чынында тирүү Кудай болсо, анда бул кудайсыздарды баардыгын кырып салышы керек эле. Бирок алар тынчтыкта жашап жатышат. Забурдун автору, карап көрүңүздөр, кандай кыйынчылыкты башынан өткөрүп жатат. 13-аятта, анда мен жүрөгүмдү бекер эле тазаладымбы? Колумду айыпсыздыгым менен бекер эле жуудумбу? Жүрөгүмдү бекер эле тазаладымбы? Эми ушунун бардыгы талаага кетеби? 14-аят, күн сайын өзүмдү бекер эле жараладымбы? Күнүгө эртең менен өзүмдү бекер эле ашкереледимби? Кылган иштердин бардыгы кыйрайт, банкрот болот. Эмне үчүн анда мындай иштер болуп өтөт деп Забурдун автору да көп ойго баткан эле. Ойлонуп отуруп, анан түшүнгөн нерсеси эмне? 15-аят, бирок мен ушундай ойлойм десем, анда сенин уулдарыңдын тукумунун алдында күнөөкөр болмокмун. Бирок сөз менен айткан жок. Сүйлөбөгөнү жакшы болду. Кудай кантип эле бизге ушундай мамиле кыласың деп. Эгерде сөз менен сүйлөгөндө ойлонбостон туруп айыптап койгон болсо, анда сенин уулдарыңдын тукумунун алдында күнөөкөр болмокмун. Чоң күнөө кетирмек экенмин. 1-Корунтуктар 4-бөлүмдө азыркы жашоо бул дүйнөнүн адамдарынын жашоосу доору. Анткени Кудайдын уулдарынын доору башка. Ушул автор ушул нерсени түшүнөт 16-аятта. Муну кандай түшүнсө болот деп ойлодум, бирок бул мага Кудайдын ыйык жайына киргенге чейин
жана алардын акыр аягын түшүнгөнгө чейин кыйын көрүндү. Шунчалык көп ойго баткан эле. Бирок Кудайдын ыйык жайына киргенде Кудай баардыгын ачып көрсөтүп берди. Ошол себептер менен мындай болгон турбайбы деп. Бул автор түбөлүктүү кийинки жашоо бар турбайбы? 20-аят. Теңирим, сен аларды түш көрүп жатып ойгонгондой кылып ойготосуң, ой максаттарын талкалайсың. Түш көрүп жатып анан кийин ойгонуп кеткенде баардыгы жок болуп кеткен сыяктуудай эле бул дүйнөнүн иштери убактылуу гана. Өлүмдөн кийин чыныгы түбөлүктүү реалдуу жашоо башталат. Көзгө көрүнгөн, кайталап коюңуздарчы. Көрүнгөн нерселер убактылуу, көрүнбөгөн нерсе түбөлүктүү. Азыркы доор убактылуу, ал эми кийинки Кудайдын жашоосу түбөлүк жашоо. 70-80 жыл жашаган жашоо өтө эле кыска мөөнөттөгү жашоо. Ошол түштөн ойгонгон учурда өлүмдүн асында келген. Ошондой себептер менен азыркы учурда Кудай бардык адамдардын көзүн ачып койгон сыяктуудай, өлгөндөн кийин ар бир адамдын өзүнүн көзү менен көрө ала тургандай болот. Бул Забурдун автору дагы түшүнөт. Чынында түбөлүк жашоо бар турбайбы? Мыйзамсыздар чочкону той күнү сое турган сыяктуудай эле мыйзамсыз адамдарга денеге керектелүүчү болгон нерсенин баардыгын берет дагы. 18-аятта сен аларды тайгак жолго койгонсуң, акыры төпсүз туңгуюкка кулатасың. Алар күтүлбөгөн жерден бүлгүнгө учурап, коркунучтардан өлүп жок болушту. Өмүр бою ушундай жакшы жашоо менен жашап келе жатат дагы, өлүмдөн кийин аларды сен тайгак жолго койгонсуң, түпсүз туңгуюкка кулатасың. Түздөн түз тозокко барат деген сөз. Күтүлбөгөн жерден бүлгүнгө учурап, анткени аларды түбөлүк азап, түбөлүк кайгы күтүп турат. Түбөлүк Кудайдын соту күтүп турат. Жыйынтыгында туңгуюкка, түбөлүк тозокко бара тургандыгын көргөн. Ошондо бул автор, ушундай турбайбы? Өлүм менен бүтүп калбастан кийинки жашоо күтүп турат турбайбы? Азыркы көзгө көрүнгөн жашоо менен гана эмес, көрүнбөгөн жашоо бар турбайбы? Ошондо бул автор эмнени түшүндү? Кудай мени ошого даярдап жаткан турбайбы деп. 24-аят. Сен мени өз кеңешиң менен жетектеп турасың. Анан мени даңкың менен кабыл аласың. Асманда мага сенден башка ким керек? Жерде да мага сенден башка эч нерсенин кереги жок. Кудайдын кеңеши менен мени жетектеп турасың. Мен Кудайдын кеңеши сөз алдында жашап жаткан турбаймынбы? Мыйзамсыз адамдарга Кудай көңүл да бурбайт. Ал эми куткарылган адамдарды Кудай өзү жетектейт, өз кеңеши менен. Мисалы үчүн армияга барган адамдар жана армияга барбаган адамдар экөө айырмаланат. Армияга барган адамдар баардык нерселерге машыгат, кандай буйрук берсе ошонун баардыгы аткарылат. Университетке кирген адам 4 жыл бою өзү каалабаса дагы окушу керек. Өзүнүн профессиясына жараша көп нерсени үйрөнөт. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адам куткарылган күндөн тарта Кудайдын ар бир айткан сөзү менен, кеңеши менен Кудай аны өзү жеткилен кылат, жетектейт. Ошондо бул Забурдун автору айтат, Кудай мага ушул жашоону көрсөтүш үчүн, бериш үчүн мени машыктырып келген турбайбы? Аюп да айтат,
Ал менин жолумду билет, мейли мени сынап көрсүн, ошондо мен алтындай болуп чыгам. Кудай өзүнүн кеңеши менен, сөзү менен мени жетектейт. Кудайдын үйрөтүүсүнө ээ болуп жашап жатам. Кийин өз даңкы менен мени өзүнө кабыл алат. Ыбрайым Ур жергесинен чыгып Кудайдын астына келгенге чейин ар кандай сыноолордон өткөн. Эмне үчүн? Анткени Кудай өзүнө чакырып алган күндөн тарта Канаан жергесине киргенге чейин ар кандай сыноолор келген эле. Ачкачылыктан качып Мисир жергесине барат. Экономикалык жактан дагы сыноодон өтөт. Кудай мага уул бер дегенде Кудай ага өз убагында бербегендиги үчүн сыноо менен аны өз балаңды курмандыкка алып кел дейт. Кудай өз кеңеши менен мени жетектейт. Анан мени даңкың менен кабыл аласың. Биринчиден, мыйзамсыздарга көз артпагыла. Мыйзамсыз адам менен адил адамдын жашоосу бара жаткан жолу дагы такыр башка. Анткени экөө түбөлүккө жолукпай турган жол менен бара жатышат. Куткарылган адамдардын жашоосун Кудай өзү жетектеп, өзү ошол жашоого үндөйт. Забур 36-забурду ачабыз. 36-забур 1-аят. Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба. Анткени алар тез эле чөптөй куурашат, көк чөптөй соолушат. Теңирге таян, жакшылык кыл, жер үстүндө жаша, чындыкты сакта, теңир менен кубан. Ошондо ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат. Теңирге өз жолуңду тапшыр, ага таян. Ошондо ал ишке ашырат. Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй кылат. Теңирди унчукпай күт, андан үмүттөн. Өз жолуңда ийгиликке жеткен, арам ойлорун ишке ашырган адамга атаандашпа. Ачууңду токтот, кыжырланба. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн атаандашпа. Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба. Өз жолунда түз бара жаткан адамдарга көз артпа, кызганба. Бир гана өз жолуңдун бардыгын Теңирге тапшыр. Ага таян, ошондо ал ишке ашырат. Жүрөгүң эмнени каалаган болсо, ошонун бардыгын Кудай өзү аткарып берет. Биздин бардык кайгыбызды, бардык келечегибизди, бүт жашообузду Кудайга тапшырышыбыз керекпиз. Ага таян, ошондо ал ишке ашырат. Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй кылат. Машаякчылардын жашоосун Кудай өзү жетектейт, өзү жашоосун оңдоп берет. Ошондуктан жаман мыйзамсыз адамдарды көрүп көз артпа. Накыл сөздөр 24-бөлүм. Накыл сөздөр 24-бөлүмдү кайрадан ачабыз. 10-аят. Экинчи нерсени карай кетели. Эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Чыныгы машаякчынын жашоосунда мүшкүл түшкөн күн болот. Мүшкүл келет. Бирок башыма мүшкүл түштү деп эле бардык нерседе алсыз болуп жатып алгандагы туура эмес. Мен чынында машаякчымынбы же жокпу, кайсыл учурда байкап билсек болот? Башыма мүшкүл түшкөн учурда. Мындай күндөрү руханий жашоо менен жакшы жашап жатамбы же жокпу? Башыма мүшкүл түшкөн күнү ошону айырмалап биле алсам болот.
сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү азаптар сенин жашооңо келиши мүмкүн деген сөздөр. Ыйса Машаяк айтат, Кудайдын уулусуң, бирок Кудайдын уулдары катары силердин башыңарга келе турган мүшкүлдү тил алчаактык менен башыңардан өткөргүлө. Анткени Ыйса Машаяк дагы үнсүз баардык кайгыны башынан өткөргөн. Ыйык жазууда дагы айтылат, башынан баштап эле азаптар болгон. Ыйса Машаяк айтат, бул дүйнөдө силер азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула, анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Азап башынан баштап эле бар болчу, ал азап бизге дагы келиши мүмкүн. Мен Кудайдын эрке баласымын, ошондуктан мага азап келбейт деп ойлобогула, бизге дагы азап келиши мүмкүн. Эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Бул адамдын ишеними канчалык бекем экендигин башына мүшкүл түшкөн күнү көрө алсак болот. Еврейлерге жазылган кат 10 бөлүмдү ачабыз. Еврейлерге 10 бөлүм 32 аят. Еврейлерге 10 бөлүм 32 аят. 32 аят. Силер өзүңөрдүн мурунку күндөрүңөрдө эстегилечи, чындыкты билгенден кийин азаптуу күрөшкө чыдадыңар. Бирде көпчүлүктүн алдында кордолуп азап тарттыңар. Бирде ушундай кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жаткандардын кайгысына ортоктош болдуңар. Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар. Мал мүлкүңөрдү талап тонуп кетишкенде кайгырган жоксуңар. Анткени асманда андан жакшы түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билчүсүңөр. Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла, анткени ал үчүн чоң сыйлык бар. Бир адам чындык анын жүрөгүндө барбы же жокпу, кандайча билсе болот башына мүшкүл түшкөн күнү. Чындыкты билгенден кийин азаптуу күрөшкө чыдашыңар керек. Баштапкы жыйындарда жакшы кабар таркатылып келе жаткан учурда көптөгөн кыйынчылыктар бар эле. Азаптуу күрөшкө чыдадыңар. Ыйсага ишенгендиги үчүн көптөгөн адамдар куугунтукка алынышкан. Ыйсага ишенгендиги үчүн адамдардын астында шылдың болушкан. Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар. Ыйсага ишенгендиги үчүн түрмөгө дагы отургузушкан. Мал мүлкүн дагы талап тонуп кетишкен. Смирна жыйыны ар кандай азапты башынан өткөргөн. Эмне үчүн? Анткени Ыйсага ишенгендиги үчүн баардык байлыгын дагы жоготуп алышкан. Мал мүлкүңөрдү талап тонуп кетишкенде кайгырган жоксуңар. Эмне үчүн? Анткени бул дүйнөнүкүн силер алдырып жибердиңер, бирок асманда андан да жакшы түбөлүктүү байлыгыңар бар экендигин түшүндүңөр. Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла, анткени ал үчүн чоң сыйлык бар. Кайгы, азап деген бизге да келет. Ошол азап, кайгы келгенде эч качан көңүлүбүздү чөктүрбөстөн эмне кылышыбыз керек? Жакан 16 бөлүм. Жакан 16 бөлүм 33 аят. Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүн келиңиздер чогуу окуйлу. 16 бөлүм 30 аят. 33 аят. Мен муну силерге менин тынчтыгым силерде болсун деп айттым. Бул дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула, анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Ыйса Машаяк айтат, мен силерге бул нерсени айтып жатам, тынчтыгым силерде болсун деп. Бул дүйнөдө азап тартасыңар.
алдын ала Ыйса билген. Азап алдын ала келе тургандыгы жөнүндө билген. Ошондуктан азап бизге дагы келет деп биз билишибиз керекпиз. Дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула, анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Элчилер иштери 14-бөлүмдө элчилер айткан, Кудайдын падышачылыгына көптөгөн кыйынчылыктар аркылуу барышыбыз керек экендигин билип жатабыз. Асман падышачылыкка барган күнгө чейин көптөгөн азаптар бар. Машаяктын сүйүүсүнөн бизди ким ажырата алат? Кайгыбы, кысымчылыкпы, ачкачылыкпы, коркунучпу же кылычпы? Кыйынчылык, куугунтук, азап, кайгы бардыгы бар. Жада калса өлүм дагы болушу мүмкүн. Азап мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Ким ошол мүшкүлдөрдү жаратат? Бизди тегереп айланат чөйрөбүздөгү адамдар. Дөөт падышанын учурунда дагы Авессаломдун баласы өзү падыша болгусу келген эле. Авессалом бир нече жыл бою өзүнүн атасына көз артат дагы падыша болгусу келген. Көптөгөн адамдар ойлошкон, дөөттүн жашоосу эми бүттү, эми кайрадан ал падыша боло албайт деп. Забур 3-бөлүмдү чогуу ачабыз. Забур 3-бөлүм 3-Забур 2-аят. О Теңир, душмандарым ушунчалык көбөйүп кетти. Көбү мага каршы чыгып жатат. Мен жөнүндө Кудай аны куткарбайт деп жатышат. Дөөт Голиафты жеңген, Израилди биримдикке алып келген адам, майланган адам, шунчалык даанышман адам. Анан Дөөт ойлойт, баардык адамдар мен тарапта деп. Анан Авессалом көптөгөн адамдар баары Дөөткө өтүп кеткендигин көрүп айтат, о Теңирим, душмандарым шунчалык көбөйүп кетти, көбү мага каршы чыгып жатат. Бүт мамлекет, бүт элдер Дөөткө каршы чыгат. Мен жөнүндө айтат, Кудай аны куткарбайт деп жатышат. Көптөгөн адамдар ушул кыйынчылыктарды Дөөткө айтат, олку солку кылайын деп. Бирок Дөөт падыша ушул кыйынчылык азапка карабастан айтат 4-аятта, бирок сен, Теңир, менин калканымсың, атак даңкымсың, башымды көтөрө турган сенсиң. Жыйынтыгында Кудай өзү Дөөт менен чогуу болот. Биздин айлана чөйрөдөгү адамдар ар кандай сөздөр менен бизди алсыратып коюшу мүмкүн. Шайтандын эң эле колдонгон жакшы ыкмасы бул адамдарды алсыз кылуу. Асман кулап калгандай көрүнүшү мүмкүн. Алсыз болгондуктан. Үмүтсүздүк же болбосо алсыздык. Башыма мүшкүл түшкөн учурда Кудай, шайтан үмүтсүздүктү жаратат. Баардык түйшүктөрүңдү Кудайга тапшыр, анткени ал силер үчүн кам көрөт. Эстүү жана сергек болгула. Анткени алсыз, үмүтсүз адам аркылуу шайтан иштейт. D.L. Moody'нын айткан сөзүн окуп берейин сиздерге. Дүйнө жүзүнө атагы чыккан насаатчы D.L. Moody айтат, үмүтсүз жашаган адам аркылуу Кудайдын иштегенин бир да жолу көргөн жокмун. Үмүтсүздүк менен бир пастор кафедрага чыгып алып сүйлөй турган болсо, анын баардыгы элдерге жугуштуу болот.
ошондой сыяктуу эле балдарды окута турган окуучулар дагы, кызматчылар дагы эч качан үмүтсүздүк же болбосо алсыздык менен кызмат кылууга болбойт. Кыйынчылык башыбызга түшкөн учурда үмүтсүз, алсыз боло турган болсок, анда руханий жашоодо ар кандай кыйынчылыктар жаралат. Куткарылган адамдарга Римдиктер 5-бөлүмдө айтат, Кудайдын даңкына үмүттөнүү менен мактанып жашагыла. Кудайдын падышачылыгына бара тургандыгыбыз жөнүндө ойлонуп, кубаныч менен азаптарды башыбыздан өткөрүшүбүз керекпиз. Кудайдын ичинде кайгылар менен мактанып жашашыбыз керекпиз. Азаптарда дагы мактанып, ыраазычылык билдирген адам чыныгы машаякчы болуп саналат. Эмне үчүн? Анткени ошол кайгылар аркылуу ал чыдамкайлыкка үйрөнө алат. Кандай кыйынчылык башына түшпөсүн, машаякчылар куткарылдык деген бир себеп үчүн кайраттуу болуп жашашыбыз керекпиз. Элчи Павыл айтат. Элчилер иштери 16-бөлүмдө Павыл менен Сила экөө түрмөдө отурганда дагы Кудайды даңктап ырдашкан эле. Руханий жашоодо жашап жатып, биз кыйынчылыктарда башыбызга мүшкүл түшкөн күндө дагы эч качан кайгырбашыбыз керекпиз. Накыл сөздөр 30-бөлүмдө ачабыз. 29-аят. Накыл сөздөр 30-бөлүм 29-аят. Басканы сонун 3 нерсе бар. Жүрүшү укмуш 4 нерсе бар. Арстан, ал жырткычтардын эң күчтүүсү, эч кимге жол бербейт. Жылкы, эчки жана өз элинин арасындагы падыша. Өтө арстандай сыяктуу, айбаттуу болгула деген сөздөр бар. Кандай кыйынчылыктар болбосун, арстандай күчтүү болушубуз керекпиз. Анан эчки сыяктуудай, эчки өзүнүкүн бербеген сапатка ээ. Жакшы маанидеги өзүнүкүн бербеген касиетке. Мисал үчүн, өлсөм өлөйүн, бирок жакшы кабарды таркатам деген өзүнүкүн бербеген касиет. Өлсөм өлөйүн, бирок Кудай үчүн жашайм деген чечим менен. Куткарылган адамдарга керектелүүчү касиет бул кайраттуулук жана күчтүүлүк, айбаттуу болуу. Анткени бизге өтө көп, өтө керектүү нерсе, ошол эки нерсени бизден талап кылат. 31 Забур 30-бөлүм 24-аят. Теңирдин адил адамдары аны сүйгүлө. Ишенимдүүлөрдү Теңир сактайт. Менсингендерди жазасын ашыгы менен берет. Дөөт Кудайдын астында ушунчалык Кудайга жаккан адам эле. Ошол Теңирдин, дөөттүн адамдарга айта турган сөзү бар эле. Бардык адилдер Кудайды сүйгүлө. Ыйыктарга эң эле керектелүүчү биринчи сөз Теңирди сүйгүлө. Экинчиси кайраттуу болгула, күчтүү болгула. Бул дүйнө күнөөгө толгон дүйнө болгондуктан, Кудайдын эркин иш жүзүндө аткарышыбыз үчүн ар кандай кыйынчылыктар жаралат.
Ошондуктан кайраттуу болгула, күчтүү болгула. Ансыз Кудайдын эркин эч качан аткарып жашай албайбыз. Кудайга таянган бардыгыңар Машаякчы азапты да башынан өткөрөт, куугунтукту да башынан өткөрөт. Ыйсага ишенгендиги үчүн ар кандай кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Мен Машаякчы болгондуктан мени куугунтук алышы мүмкүн. Мени урушушу да мүмкүн. Мен тарапка сөгүш болушу мүмкүн. Көптөгөн азаптар болушу мүмкүн. Ошол учурда эч качан көңүлүңдү чөктүрбө, үмүтүңдү үзбө, тескерисинче кайраттуулук менен, кубаныч менен аларды башыңан өткөр. Накыл сөздөр 24-бөлүмдү кайрадан ачабыз. 10-аят. Эгерде сен башыңа мүшкүл түшкөн күнү алсыз экениңди сезсең, анда күчүң аз. Башыбызга азап түшкөн учурда бизди тегеректеп турган Кудайга ишенбеген адамдар, ошолордун ичинен мени өзгөчө кыйнаган адамдар бар. Кудай бардыгын өзү үчүн жаратты. Жада калса, мыйзамсызды кайгы күнгө сактап турат деп жазылат. Машаякчыларды ушунчалык кыйнаган учурларда мен эмне үчүн ушунчалык кыйнайт, куугунтуктайт деген учурлар болот, бирок ошол учурда абайлагыла. 24-бөлүм 16-аят. Анткени адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат. Ал эми мыйзамсыздар жыгылып өлүмгө дуушар болушат. Адил адам 7 жолу куласа дагы ал кайрадан турат. Эмне үчүн? Кудай өзү тургузат. Ал эми мыйзамсыздар күтүлбөгөн жерден өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. 17-аят. Душманың кулаганда сүйүнбө. Ал мүдүрүлгөндө жүрөгүң кубанбасын. Анткени муну Теңир көрөт. Бул ага жакпайт. Ал өзүнүн ага болгон каарын токтотуп коет. Бир адам Машаякчыны ушунчалык тажатат, анан жыйынтыгында өзү өлүмгө дуушар болот. Ошондуктан душманың кулаганда сүйүнбө. Куткарылгандан кийинки менин жашоомдо душмандарым көп пайда болот. Ыйса айтат, душманың өз үйүңдөгүлөр да болушу мүмкүн деп. Ишенгендигим үчүн душмандар көбөйөт. Жубайлар дагы бири-бирин ушунча жакшы сүйүп жашачу эле, куткарылгандан кийин бирөөсү куткарылгандыктан ортосунда ар кандай туура эмес мамиле пайда болот дагы, аялы же күйөөсү душман болуп калышы мүмкүн. Же болбосо иштеген жумушубузда. Душманың кулаганда сүйүнбө. Эмне дейт? Душманыбыз кулап калганда сүйүнөбүзбү же сүйүнбөйбүзбү? Ырас болду сага деп айтпагыла. Эмне үчүн? Анткени түбөлүк жашоо аны күтүп турат. Ал мүдүрүлгөндө жүрөгүң кубанбасын. Кулаган менен мүдүрүлгөнү башка. Мүдүрүлгөндө эми тура албай калат. Жүрөгүң кубанбасын. Анткени муну Теңир көрөт, бул ага жакпайт. Эмне үчүн? Анткени Кудай мыйзамсыз адамдын өлүмүн каалабайт. Ошондуктан ал адам мүдүрүлүп калгандыгын Кудай жактырбайт. Анткени мыйзамсыз адамдын дагы куткарылышын Кудай каалагандыктан. Шабыл Дөөттү ушунчалык өлтүргүсү келип канча жыл артынан кубалап жүрдү эле. Бирок Шабыл согуш учурунда өлүп калат дагы ушул кабарды Дөөт угат.
ошол кабарды укканда дөөт кийип турган кийимин чечип айрып салат дагы ушунчалык жүрөгү менен кайгырат. Дөөттүн душманы катары болгон Шабыл өлгөндө дагы дөөт ушунчалык кайгырат. Дөөт кандай жүрөгү менен кайгырган болсо, Кудайдын жүрөгү дагы так ошол акыбалда. Душманын кулаганда сүйүнбө, мүдүрүлгөндө кубанба. Римдиктер 12 бөлүмдө чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 12 бөлүм 19 аят. Римдиктер 12 бөлүм 19 аят. Мен окуп берейин. Сүйүктүүлөр, өзүңөр үчүн өч албагыла. Тескерисинче Кудайдын каарына орун бербегиле. Анткени ыйык жазууда Теңир мындай дейт: Өч меники, мен тиешесин берем деп жазылган. Душманың ачка болсо аны тойгуз, суусап турса суусунун кандыр. Анткени ушундай кылуу менен сен анын башына чок үйөсүң. Жамандыкка жеңилбе, тескерисинче жамандыкты жакшылык менен жең. Душман үчүн Кудай өзү тиешесин берет. Тескерисинче ачка болсо аны тойгуз, суусап турса суусунун кандыр. Жамандыкты жакшылык менен жең. Душманыбыз кулап калган учурда сүйүнбө. Кудайга жакпайт ал нерсе. Тескерисинче ал үчүн кайгырышыбыз керекпиз. Аны аяшыбыз керекпиз. Оптия. Китеби 1 бөлүмдө чогуу ачабыз. Биринчи бөлүм 12 аят. Обадия 1 бөлүм 12 аят. Бир тууганыңды башына алаамат түшкөн күнү, кыйраган күнү табалап карап турбасаң болот эле. Жүйүт уулдары кырылып жаткан күнү кубанбасаң болот эле. Алардын башына алаамат түшкөн күнү оозуңду чоң ачпасаң болот эле. Израиль менен Эдом. Израиль кыйрап жаткан учурда Вавилония аркылуу Израилди талкалаганда Эдомдуктар ушунчалык кубанган эле. Бир тууганыңды башына алаамат түшкөн күнү, кыйраган күнү Эдомдуктар ушунчалык кубанган эле. Анткени башыңа алаамат түшкөн күнү жөн эле карап турбайсың, кубанбайсың. Оозуңду чоң ачпасаң, ха. Мына түштүк жүйүттөр жакшы кыйрады, талкаланды деп айткан Кудайга жакпаган нерсе. Душманыбыз кулап калганын көрүп, эч качан сүйүнбөт. Накыл сөздөр 24 бөлүм 4 карап кете турган нерсе. 21 аят. Уулум, Теңирден жана падышадан корк. Козголоңчулар менен байланышпа. Анткени Теңир менен падышадан өлүм күтүлбөгөн жерден келет. Экөөнүн келе турган кыйроону ким алдын ала айта алат? Теңирден жана падышадан корк. Козголоңчулар менен байланышпа. Падышалардын падышасы Ыйса өзү. Уулум, Теңирден жана падышадан корк. Козголоңчулар менен байланышпа. Биз руханий жашоо менен жашап жаткан учурда, кээ бир учурда
биз менен чогуу руханий жашоодо жашап жаткан адамдар бар дагы күндөрдүн биринде тескери жолго түшүп кетишет. Кудайга, жыйынга каршы чыккан адамдар. Ошол адамдар жөнүндө эмне деп айтылат? Козголоңчулар менен байланышпа. Биз ар дайым Кудай тарапта болушубуз керекпиз. Теңир тарапта болуубуз менен өз тагдырыбызды Кудайга байланыштырышыбыз керекпиз. Интернетте жат окутуулар боло турган болсо, алардан алыс болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени биз үчүн Теңир өзү тургузган жыйын бар. Жыйында Кудай өтө маанилүү иштерди аткарат. Ошондуктан туура эмес окутуу менен жакын боло турган болсо, анда чоң катачылык кетиришибиз мүмкүн. Моаб падыша Жошапатка экөө биригип бир байланышта болот дагы. Израиль эли, жүйүттөр Кудайга табынышкан эле. Ал эми Моаб башка буркандарга табынган эле. Бирок экөөнүн ортосунда чоң айырмачылык бар эле. Бирок Экинчи падышалар 3-бөлүмдү чогуу ачабыз. Экинчи падышалар 3-бөлүм 7-аятты ачабыз. 20-экинчи падышалар 3-бөлүм 7-аят. Жүйүт падышасы Жошапатка киши жиберип, Моаб падышасы менден бөлүнүп кетти. Моабка каршы согушууга мени менен барасыңбы? Деп айттырды. Ал, барам, сен кандай болсоң, мен да ошондоймун. Сенин элиң кандай болсо, менин элим да ошондой. Сенин аттарың кандай болсо, менин аттарым да ошондой деди. Түндүк жана түштүк жүйүттөр экөө эки башка. Бирок Жошапат айтат: мен сени менен бирмин, менин элим сенин элиңдей. Түндүк Израиль буркандарга табынып жатат, ал эми түштүк Израиль Кудайга табынып жатат. Окшош көрүнөт, бирок такыр башка. Анан Жошапат Моабка экөө чогуу бир мамиледе болот дагы. Өзүнүн баласын үйлөнтүп жатканда Моабтын үй бүлөсүнө үйлөнтөт. Жыйынтыгында руханий жашоосунда дагы кыйроого учурайт. Жошапат өзүнүн ишенимин сактады. Бирок анын балдары такыр кыйраган болот. Биз ким менен достошобуз, ким менен жакын болобуз, ал дагы өтө маанилүү. Накыл сөздөр 24-бөлүмдү кайрадан ачабыз. Накыл сөздөр 24-бөлүм. Биз кылбай турган, аткарбай турган 4 нерсени айтып кеттик. Эми активдүү түрдө аткара турган нерселерди карап кетели. 3-бөлүм. Накыл сөздөр 24:3. Үй акылмандык менен курулат, акыл менен бекемделет. Үй ичи ар кандай кымбат баалуу соонун мүлккө билгичтик менен толтурулат. Үй жөнүндө айтылган сөздөр. Үй акылмандык менен курулат. Руханий жашообуз үй куруу менен барабар. Матай 7-бөлүмдө бүгүн даңктоо ырдаганда жакшы үй куралы деген, жакшы үй тургузалы деген ырдалды го. Бүгүн дагы сөз башталардын астында группа хор ырдады. Руханий жашоо үйдү туура тургузуу. Матай 7-бөлүмдө айтылгандай, пайдубалдын таштын үстүнө эмес, кумдун үстүнө тургузган адамдар да бар. Же болбосо такыр эле үй тургузбаган адамдар да кездешет.
эч бир үй жок жашаган адамдар сыяктуудай. Бирок кумдун үстүнө тургузган үй куруучу бар. Куткарылбай туруп ишеним жашоо менен жашаган адам кумдун үстүнө үй тургузган менен барабар. 7 жылдык кайгыга барган учурда бул дүйнөнүн бардыгы, шаарлардын бардыгы кыйрайт. Кумдун үстүндө тургузулган үйлөрдүн бардыгы толугу менен кыйрайт. Сөзсүз түрдө таштын үстүнө үй тургузуубуз керек. 1 Корунтуктар 3-бөлүмдү чөп ачалы. 1 Корунтуктар 3-бөлүм 10-аятты карайбыз. 1 Корунтуктар 3-бөлүм 10-аят. Кудайдын мага көрсөткөн ырайымы менен мен акылдуу куруучу катары пайдубал салдым. Башка бирөө ошол пайдубалдын үстүнө куруп жатат. Бирок ар бириң өзүңдүн кандай куруп жатканыңа көңүл бур. Себеби эч ким салынган пайдубалдан бөлөк пайдубал сала албайт. Ал пайдубал Ыйса Машаяк өзү. Үй курган учурда сөзсүз түрдө Ыйса Машаяк деп аталган пайдубалдын үстүнө тургузуубуз керек. Же болбосо куткарылгандан кийин үй тургузуу керек. Ишенимдердин негизинде бекемделгиле куткарылгандан кийин өзүнүн үйүн курушу керек. Кудай өзү пайдубал болгондуктан Ыйса Машаяк пайдубалдын үстүнө үй куруубуз зарыл. Үй курушубуз керекпиз. Кандайча курулушу керек? 12-аятта. Ал пайдубалдын үстүнө бирөө алтындан, бирөө күмүштөн, бирөө кымбат баалуу таштардан, бирөө чөптөн, бирөө жыгаштан, бирөө самандан курат. Машаякчылардын ичинен ушундай адамдар болгондуктан бул сөздөр айтылат. Акылмандыгы жетишпегендиктен үй куруп жатат, бирок караса чөптөн же болбосо жыгаштан, самандан курган болот. От күйгөндө бардыгы жок болуп кетет. Алтындан, күмүштөн, кымбат баалуу таштан. 13-аятта. Ар бир адамдын кылган иши сот күнү ачыкка чыгат. Себеби от аркылуу ачылат. Кимдин иши кандай экенин от сынайт. Ак кагаздын бетине лимондун согу менен сөз жазсак эч нерсе көрүнбөйт. Ал эми от калып келгенде ошонун бардыгы көрүнөт. Биз кандайча руханий жашоо менен жашадык, азыр билинбесе дагы Кудайдын астында сот күнү бардыгы ачыкка чыгарылат. Ачыкка чыгат деген сөздүн мааниси эмне аркылуу үйдү тургуздук, ошол аркылуу билинет. Кимди кылган иши отко туруштук берсе, ал сыйлыгын алат. Ал эми кимдин иши күйүп кетсе, ал зыян тартат. Өзү куткарылат, бирок оттон чыккандай куткарылат. От Машаяктын үстүнө эмес, кылган иштери үстүндө. Андан кийин жыгач, саман, чөптүн бардыгы күйүп кетет, дагы бир гана алтын, күмүш, кымбат баалуу таш калат. Кайрадан Накыл сөздөр 24-бөлүмдү ачабыз. Накыл сөздөр 24-бөлүм 3-аят. Үй акылмандык менен курулат, акыл менен бекемделет. Накыл сөздөрдө акылмандык менен, акыл менен үй курулат жана бекемделет. Акылмандык Кудай өзү, Ыйса Машаяк өзү. Ышая 9-бөлүм 6-аятта бизге бир наристе төрөлөт. Ал анын ысымы кеңешчи, күчтүү Кудай, тынчтыктын төрөсү деп ат коюлат. Бардык
Акылмандык Ыйсанын ичинде. Ошондуктан үй тургузушубуз үчүн Ыйса Машаяк аркылуу тургузушубуз керек. Үйдүн ичинде биздин денебизге керектелген нерсенин баардыгы бар болгон сыяктуудай, руханий жашоодо дагы Ыйсанын ичинде биздин жашообузда керектелүүчү баардык нерсе бар. Үй тургузушубуз керек, бирок үй акылмандык менен курулат, акыл менен бекемделет. Биздин ишеним жашообузда, руханий жашоодо жашап жаткан учурда Ыйсанын ичинде, ыйык жазуунун ичинде ошол кымбат баалуу керектелүүчү нерсенин бардыгы камтылган. Ошону издеп табышыбыз керекпиз. Аюб 28-бөлүм. Аюб 28-бөлүм. 1-аят. Чындыгында күмүштүн кени бар, алтындын эритүүчү жайы бар. Темир жерден алынат, жез таштан эритилип алынат. 12-аят. Бирок акылмандык кайдан алынат? Акылдын жаткан жери кайда? Биздин жашообузда эң эле керек нерсе бул акылмандык жана акыл. Жерди казсак, кендир чыгат. Ал эми акылдын жаткан жери кайда? Акылмандыкты кайдан алабыз? 13-аят. Адам анын баасын билбейт, ал тирүүлөр жашаган жерден табылбайт. Аюб 28-бөлүм өтө маанилүү сөздөрдү бизге айтат. Акылмандыкты кандайча таба алабыз? Ошол жолдор айтылат. Биринчиден жол көрсөтүлүп жатат. Кандайча? 1-аятта. Чындыгында күмүштүн кени бар, алтындын эритүүчү жайы бар. Темир жерден алынат, жез таштан эритилип алынат. Күмүштү табыш үчүн күмүш бар кендерге барышыбыз керекпиз. Темир табыш үчүн жерден казып алышыбыз керекпиз. Жез алыш үчүн эритиле турган жерге барышыбыз керекпиз. Ошондой сыяктуу эле акылмандуулукка ээ болушубуз керекпиз. Акылды каяктан алабыз? Мурун менин атам көмүр казкан жерде иштечү эле, бирок банкрот болгон. Эмне үчүн? Көмүр казып алышы керек эле, бирок көмүр чыкпаган жерде эле каза берип, бир чоң өңкөр чоң жерди талааны казып отуруп, канча жерди казып чыкты билбейм, бирок банкрот болду дагы. Жыйынтыгында биз кедей үй бүлөдө жашаганбыз. Көмүр казып алыш үчүн эмне кылыш керек? Көмүр чыккан жерди биринчиден изилдеш керек. Кандайча, каяктан акылмандуулукка ээ боло алабыз? Бул дүйнөдөн билимибизди көбөйтсөк, акылмандыкка ээ болобузбу? 1-Корунтуктар 1-бөлүмдө айтылгандай, даанышман адам кайда? Бул дүйнөнүн акылдуусу кайда? Дүйнөнүн акылмандуулугу Кудай акылсыздыкка айландырган. Чыныгы акылмандык каяктан ала алабыз аны? Чыныгы акылмандык бизге каяктан келет? Күмүшкө дагы, алтынга дагы алмаштыргыс ушунчалык кымбат, баалуу акылмандыкты каяктан алабыз? Биринчиден Машаяктын ичинде, ошол жолду биринчиден билишибиз керекпиз. Күмүш, алтын казып алыш үчүн биринчиден ошол кендерди таап алышыбыз керекпиз. Ошондой сыяктуу эле акылмандыкты Машаяк ичинен издеп таап алабыз. Колосалыктар 2-бөлүм 3-аят. 2-бөлүм 3-аят. Машаякта акылмандыктын жана билимдин бүт
кенчи жашырылган. Машаяктын ичинде акылмандыктын жана билимдин бөлүгү гана эмес, бүт кенчи жашырылган. Ыйса Машаяктын ичинде бардык керектелүүчү акылмандык бар. Ыйса Машаяк акылмандык өзү. Ошондуктан биздин багытыбызды Машаякты көздөй каратышыбыз керекпиз. Машаяктын ичинде болгон күндө гана акылмандуулукка ээ болобуз. Түбөлүк кечиримге ээ болобуз. Машаяктын ичинде гана руханий жашообузда өсө алабыз. Кайсыл жакта ушул акылмандык бар? Бардык нерсени ыйык жазууга бурушубуз керекпиз. Анткени ыйык жазууда бардык нерсе камтылган. 118-забурду чогуу ачабыз. 118-забур 24-аят. 24. Сенин осуяттарың менин сооронуучум, менин кеңешчилерим. Ыйык жазуу мага акылмандык болот. Андан кийинки аят 97-аятты да карайбыз. Мен сенин мыйзамыңды кандай жакшы көрөм, күнү бою ошол жөнүндө ойлоном. Өз осуятың менен сен мени душмандарымдан акылдуу кылдың, анткени ал дайыма мени менен. Устаттарымдын баарынан акылдуу болуп калдым, анткени мен сенин осуяттарың жөнүндө ойлоном. Карыяларга караганда көптү билип калдым, анткени мен сенин буйруктарыңды аткарып жүрөм. 103-аят. Сенин сөздөрүң менин таңдайымда кандай таттуу, алар менин оозумда балдан да таттуу. Алтынды издеп табыш үчүн ошол кеңге барышыбыз керекпиз. Руханий жашоону жашап жатып, жакшы үй курушубуз үчүн чыныгы акылмандык керектелет. Ал акылмандыкты каяктан алабыз? Ыйсанын ичинде, ыйык жазуунун ичинде камтылган. Кен, алтын кен бар болгон күндө дагы аны казып албаса, алтын өзүнүкү болбойт. Ыйса Машаяктын ичинде бардыгы бар. Ыйык жазуунун ичинде бардыгы бар. Бирок адам өзү аракет кылып аны издебесе, таппаса, ал адамга тиешеси жок болот. Бир адам Ыйсаны издейт, бирок чын дили менен издебейт. Анда Ыйсаны таанып биле албайт. Сөз түрдө издейм деген адамдын өзүнүн каалоосу бар болушу керек. Чындыгында жекшемби күнү, среда күнү өзүбүз экзаменден өтүп турушубуз керек негизи. Кайталап уккан сөздүн бардыгын кайталап эске салып, ошол сөз биздин жүрөгүбүздө болушу керек. Биз ошол нерсе жок болгондуктан алсызбыз. Кайрадан Аюп 28-бөлүмдү ачабыз. Кандайча акылмандыкка ээ болобуз, ошол жөнүндө айтылат. Аюп 28-бөлүм 3-аят. Адам караңгылыкка чек коет. Караңгылыкта өлүм көлөкөсүндө кылдаттык менен таш издейт. Эч кимдин буту баспаган жерден кен казат. Түпкүргө түшөт. Адамдар жок жерде илинип, термелип турушат. Күмүштү, алтынды издеп табыш үчүн адамдардын буту баспаган жерден кен казат. Алтын казып алыш үчүн түпкүргө чейин түшөт. Жердин түбүндө болгондуктан ылдый жакты көздөй багыт алышат дагы адамдар жок жерде илинип, термелип турушат. Шунчалык азап кайгы менен алтынды таап алышат.
алтынды күмүштү алышыбыз үчүн канчалык аралык алыс болбосун аягына чейин барып казып алабыз го. Ал эмнени билдирет? Биз убактыбызды, материалдык бардык нерсебизди арнашыбыз керекпиз. Руханий батага ээ болушубуз үчүн материалдык байлыгыбызды, убактыбызды арнашыбыз керекпиз. Алтын касып алыш үчүн элдер адамдардын буту баспаган жерге чейин барышып жатат го. Иерусалимде адамдардын бардыгы майрамдарда 3 жолудан чогулушкан эле. Табынуу үчүн бара жатканда теңирдин үйүнө барабыз деп алар сүйүнүп келишкен. 3 жолу барышкан. Иерусалимде эмне үчүн чогулушкан? Кудайга табыныш үчүн, өздөрүн кызыктырган суроолорго жооп алыш үчүн. Ошол үчүн Иерусалимге чейин чогулушкан. Теңирдин үйүнө барабыз дешкенде мен сүйүнүп кеттим. Аралык алыс болсо дагы ошол жака барышкан. Эмне үчүн? Анткени чыныгы акылмандыкка үйрөнө алышкан. Ханыша Сулайманга жолугуш үчүн 1,5 километрди басып өткөн. Эмне үчүн? Өзүн кызыктырган суроолорго жооп алыш үчүн. Ошол алыс аралыкка карабастан Ыйсаны жолуктуруш үчүн Персиядан өтүп канча деген айлап жылдап Ыйсага келди эле. Ыйсага наристеге табыныш үчүн келишкен. Бизде конференция өтүп жатат. Конференцияга эмне үчүн барабыз? Анын себеби, максаты бар. Чоң ошол конференцияда чогулганда Кудайдын керемет батасына ээ болушубуз үчүн. Убакыт аралык алыс деп барбай койгон адамдар жок болушу мүмкүн. Монголияга барсам, 50 саат убактысын жумшап жыйынга келген адамдар да бар. Россияда Владикавказдан Москвага чейин поезд менен 3 күн кетет экен. Анан ошол 3 күндүк аралыкка чейин барып конференцияга катышат. Биздин конференцияга чейин канча убакыт? Жол алыс деп барбай койгон адамдар болбошу керек. Адамдар баспаган жерден кен казат. Кымбат баалуу таштарды казып алыш үчүн, руханий баталарга ээ болушубуз үчүн биз аракет кылышыбыз керекпиз. Эмгек жумшашыбыз керекпиз. 4-аятта түпкүргө түшүшөт. Баарлашуу болуп жаткан учурда биз ошол баарлашуунун ичине кирип, бул дүйнөдө мен эмнени кандайча кыларды билбей отурган болсом, ыйык жазууну ачып окуйлу. Акылыбыз бир аз олку-солку болуп турган учурда Аян китеби 1-бөлүмдөн аягына чейин окушубуз керекпиз. Түпкүргө түшүп, убактыбызды ошол сөзгө арнашыбыз керекпиз. Телефондо, интернетте канчалаган саатын арнап отурат дагы ыйык жазуу үчүн 1 дагы саатын арнай албаган адамдар бар. Түпкүргө түшөт. Түпкүргө түшкөндө адамдар билбеген нерсенин бардыгына ээ боло алат. Машаяктын ичинде бардык кендер жашырылган. Эгерде адам ошол нерсени өзү издебесе, каалабаса, анда ал нерселерге ээ боло албайт. Куткарылгандан кийин деле Машаяктын ичинде бизге тиешелүү болгон бардык нерселерге ээ боло алабыз. 9-аятта Айып 28:9. Ал гранит ташка колун сунат, тоолорду түп тамыры менен оңкорот.
аскаларды тешип жол чыгарат. Анын көздөрү бардык асыл байлыктарды көрөт. Бул жерде айтылгандай, адам гранит ташка колун сунат. Катып калган ташты сындырыш үчүн канчалаган эмгек керектелет. Тоолорду түп тамыры менен омкорот. Аскаларды тешип жол чыгарат. Ушунчалык көп эмгегин жумшаган адамдар бар. Ал эмгегин ушунчалык аракеттенгендиктен башка адамдар аткарбаган нерсени ал өзү издеп таап алат. Ошол аракет керектелет. Руханий жашоо менен жашап жаткан учурда руханий баталарга ээ болушубуз үчүн каалашыбыз керекпиз. Үзгүлтүксүз эмгек, аракетчил болушубуз керек. Ошондо гана жашырылган нерсенин бардыгына ээ болобуз. Жөн эле жыйынга келип, кетип, 10 жыл бою келип, анан кантип ушул нерселерди биз билбей жашап келебиз. Бүт жүрөгүбүз менен берилип аткарбасак, анда биз жашаган, аткарган эмгектерибиздин бардыгы пайдасыз болот. Ошондуктан жакшы үй курушубуз үчүн Кудайдын акылмандыгы сөзсүз түрдө бизге керектелет. Кайрадан акыл сөздөр 24-бөлүмдү ачабыз. 3-аят. Үй акылмандык менен курулат, акыл менен бекемделет. Үй ичи ар кандай кымбат баалуу, сонун мүлккө билгичтик менен толтурулат. Үйдө кымбат баалуу таштар толгон болсо кандай сонун болот эле. 1-Корунтуктар 3-бөлүмдө кымбат баалуу таштардан, күмүштөн үй кургулат. Күмүш деген эмне? 1-Петрде айтылат, ал кымбат баалуу таш. Ишеним менен куткарылып, ишеним менен бекемделип, ишеним менен үй куруп, сөзгө байланып жашаганыбыз бул чыныгы алтын, күмүш болуп саналат. Ишенимибизди өстүрүшүбүз өтө зарыл. Ишенимибиз күндөн күнгө өсүшү керек. 1-Петр 1-бөлүмдө айтылат, күмүш, алтын, Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылдыңар. Күмүш, алтын менен эмес, Машаяктын каны аркылуу. Ыйык жазууда алтын, күмүш бул Ыйса Машаяктын каны жөнүндө айтылат. Жакшы кабар үчүн үзгүлтүксүз аракет кылганыбыз өрттөнүп кетпестен сактала турган нерсе. Ыйса Машаяктын ичинде камтылган чыныгы кымбат баалуу таш жөнүндө айтылат. 1-Петр 2-бөлүмдө дагы ачабыз. 1-Петр 2-бөлүм 1-Петр 2-бөлүм 4-аят. Адамдар жаратпай койгон, бирок Кудай тандап алган кымбат баалуу тирүү ташка, Машаякка жакындагыла. Ыйса Машаяк ушундай көрксүз бул дүйнөдө келгендиктен аны адамдар жаратпай койгон. Бирок сырты таш сыяктуу көрүнгөн, бирок анын ичинде кымбат баалуу тирүү таш болгон. Ошондуктан Машаякка байланыш болгон бардык ыйыктар өлүк таштар эле, эми тирүү таштар болушту. Тирүү таш. Ыйса Машаяктагы анын ичинде толгон кымбат баалуу таш бар элек. Алтын менен күмүш
кымбат баалуу таштар менен үй тургузушубуз керекпиз. Машаякчылардын ичинде Кудайдын руху жашагандыктан кымбат баалуу таштардан үй тургузганыбыз туура болот. Кайрадан Накыл сөздөр 24-бөлүмдү ачабыз. Акылмандык менен үй кур деп айтылат. Анан маанилүү сөздөр айтылат. 4-аятта үй ичи ар кандай кымбат баалуу сонун мүлккө билгичтик менен толтурулат. Кымбат баалуу таш, сонун мүлк эмнени билдирет? Кудайдын көз карашында эң эле кымбат баалуу таш эмне болушу мүмкүн? Ыйса Машаяк дагы өзү кымбат баалуу таш, ыйыктар дагы. Ошондуктан ыйык жазууну туура так анык биле турган болсок, бул дүйнөдөгү бир адамдын жаны бул дүйнөдөн дагы артык. Анан ошол адам эң эле кымбат адам экендигин түшүнө алат. Эң акылдуу адам. Адамдардын жанын куткарып алган адам болуп саналат. Накыл сөздөр 24-бөлүм 11-аят. Өлүмгө кыйылгандарды куткар, өлүмгө өкүм кылынгандарды куткаруудан кантип баш тартасың? Сен мына биз муну билген эмес элек дегени турасыңбы? Эмне, жүрөктөрдү сыноочу билбейт-беген? Сенин жүрөгүңдү байкап туруучу муну билет. Ал адамга кылган ишине жараша тиешесин берет. Машаякчылар куткарыш үчүн куткарылып алынган адамдар. Машаякчылар башкаларды куткарылууга алып келиш үчүн жашаган адамдар. Чыныгы акылдуулар кимдер? Акылдуулар асман чырактардай асманда жаркырашат. Көптөгөн адамдарды чындыкка алып келген адамдар түбөлүккө жаркырашат. Көптөгөн адамдарды чындык жолуна алып келген адамдар жыйынтыгында асманда жылдыздай болуп жаркырашат. Эмне үчүн? Анткени акылмандык менен үй тургуз деп Кудай айтат. Чыныгы акылмандык эмне? Ыйса Машаякты таанып билүү, ал акылмандыкты таанып билген менен барабар. Биздин үйүбүздүн ичи кымбат баалуу ташка толушу керек. Ыйса аткарган иши адамдарды куткарган иш эле. 69 күн бою шахтада адамдар 33 адамды сактап алганда адамдар ушунчалык сүйүнүшөт. Адамдын жанын сактап калуу бул дүйнөдө дагы өтө баалуу иш болуп саналат. Өлүм оорусуна чалдыккан адамды куткарып калыш дагы бул өтө чоң иш болуп жаралат. Шиндлер дагы көптөгөн жүйүттөрдүн жанын куткарып калат. Өлүп бара жаткан адамдарды куткарып калгандыгыбыз бул өтө чоң иш. Накыл сөздөр 24-бөлүмдө өлүмгө кыйылгандарды куткар. Кайсыл өлүм? Бул экинчи өлүм, түбөлүк отту айтат. Накыл сөздөр 7-бөлүмдү ачабыз. Артты көздөйт. Накыл сөздөр 7-бөлүм 27-аят. Накыл сөздөр 7:27. Анын үйү өлүмдүн ички бөлмөлөрүнө түшүрө турган, өлгөндөр жаткан жайга алып барчу жол. Анын үйү. Бузулгандын үйү бул өлүмгө алып баруучу жол. Экинчи өлүм түбөлүк отту билдирет. Өлүм деп накыл сөздөр жөнүндө айтылат. Ал өлүм тозокту билдирет. Өлүмдүн ички бөлмөлөрүнө түшүрө турган жол. Көптүк түрдө үйлөр деп айтылат. Ошондуктан өлүмгө кыйылгандарды куткар.
өлүмгө өкүм кылынгандарды куткар. Тозокко бара жаткан адамдарды куткар. Лука 16-бөлүмдө Лазар менен бай адам жөнүндөгү насаат сөз айтылат. Бай адам өлөрү менен тозокко барып түшөт. Ал эми Лазар өлөрү менен асман падышачылыкка барат. Кудай эч качан жалган сүйлөбөйт. Кудай мен сени сүйөм десе, чынында ал сүйөт. Мен сага жардам берем десе, Кудай чынында жардамын берет. Куткарылбаган адамдар экинчи өлүм түбөлүк тозокко барат десе, Кудайдын сөзү аткарылат. Чынында өлүмгө кыйылгандар дагы бар. Ошондуктан сен өлүмгө кыйылгандарды куткар. Өлүмгө өкүм кылынгандарды куткар. Уильямс айтат: эгерде сен тозокко барып кыйналып жаткан адамдарды көрүп келе турган болсоң, анда сен мындан аркы жашооңдо жөн гана насаатчы гана болуп жашап калмаксың. Адамдардын жанын куткарыш үчүн гана бүт өмүрүңдү арнап жашамаксың. Эмне үчүн? Анткени тозок чынында бар. Ошондуктан тозокко бара жаткан адамдарды сактап калганыбыз бул өтө эле маанилүү. Пастор, сиз жети сурнай жөнүндө билесизби? Деп сураганда, балаңыз канча? Десе, 7 балам бар де. 7 балаңыздын баары жогорудан төрөлдү беле десе, билбейм дейт. 7 сурнай жөнүндө билгени туурабы, жакшыбы, же 7 баласы куткарылып калганы маанилүүбү? Албетте, ар бир адамдын жогорудан төрөлүп бейишке баруусу биринчи орунда турат, дагы өтө маанилүү. Мен бир адамдын жанын куткарып калыш үчүн кичинекей балыктарды кармап алыш үчүн адам көп машыгуудан өткөндөн кийин гана көп балыктарды кармап торго түшүрүп алат. Эгерде көптөгөн адамдарды бир эле учурда куткара албасак дагы, бирден адамдарды куткарып алышыбыз керекпиз. Анткени чыныгы акылмандык эмне? Биздин үйүбүздү кандайча кымбат баалуу таштарга толтурабыз. Өлүмгө кыйылгандарды куткар. Өлүмгө кыйылгандарды куткарышыбыз керекпиз. Бейиштин эшигин жаап албашыбыз керекпиз. Конференция өткөрүп жатканыбыздын дагы эң негизги себеби биздин руханий бөлмөбүздү жалаң, жакшы, кымбат баалуу таштар толушу үчүн. Биз бүт жүрөгүбүздү конференцияга арнап, колдон келишинче бизди тегеректеп турган бардык адамдарга жакшы кабар сөздү жеткиришибиз керекпиз. Өлүмгө өкүм сүргөндөрдөн баш тартпа. Сен айтасың, биз буну билген эмеспиз деп. Бирок сенин жүрөгүңдү сыноочу кантип билбей койсун? Сенин жүрөгүңдү байкап туруучу муну кантип билбей койсун? Жүрөгүңдү сыноочу, байкап туруучу ал Кудай өзү. Сен куткарылдың. Сенин айлана чөйрөнүңдөгү адамдар али куткарыла элек. Ошолордун бардыгын сен кантип карап тура аласың? Бар дагы аларды куткар. Ошондуктан материалдык байлыгыбызды дагы, убактыбызды дагы, байлык деген ал жок болуп кетчү нерсе. Ошондуктан байлыкты дагы туура пайдалануу менен жакшы кабар тарката турган адамдарга белектерди дагы алып келип, кайраттуулук менен адамды ошол Галилея лагерине жеткирип кое турган болсок, ал адамдын жүрөгү сөзсүз түрдө өзгөрүлөт да Кудайдын сөзүн кабыл алат. Ошол учурда Кудайдын астында
Кудайдын тактысынын астына келгенде от биздин кылган иштерибиздин баардыгын сынайт дагы түбөлүк бата бизде калат. Чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата, Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Адамдарды куткарып алыш үчүн бизге ошол жүрөктү каалоону бергендигиңиз үчүн дагы ыраазыбыз. Мындан ары биз жакшы көргөн туугандарыбыз, жакындарыбыз, тааныган адамдардын баардыгына жакшы кабар сөздү жеткирип куткарып алышыбыз үчүн өзүңүз жардам бериңиз. Өтүп жаткан конференцияда дагы өзүңүз жардам бериңиздүү сурануу менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.